Assalamu alaikum. Мына сары жазға жылқы көчіріп баратабыз. Бүгін ауа райы жаан урду таң атканда. Ана моентип бир түнөкө чөп чыга электи мына беттерде кайдан. Бuyakta баарда. Чөп саман аралаштырып чачабыз. Бuyактан бир кило өттөн аны ашын ашкандан кийин ар жакта койуп бар. Жашып чыгасың. Çıktılar dalı kaç. Çöktü. Çok soğuk kattı. Şunday tuğanlarım aldığındağı o arası olmasa kanday olur talan tro. Yıklar olsa artta giret evet. Çok taş batırır. Çağılğanlar. Numara kol koğan okşaydı biraz. Çang bol koptu çaptaş. Har bir yolun oldu. Çaşıp çasın. Arpa saman. Onday geremet. Açtım ap böyle lazım. Жылқының алдына шығып алып. Azı жылқы bir saat. Bir saat, bir жарым saatта келіп қалды. Bir saatта. Ошого дайындап қойдың, ояқтан келіп онан. Сейлеу ашқа келе жатқан жылқы монан жейді. Саған тойғыз атты анан ес алып алып. Ертең мененке зыңқитып саған тойғыз алып анан ашын ашырып кетесің. Қарачы керемет жаратылысты. Жақ болса ылдый жақ. Ылдый жақты ақынан тартып қойсаң, ауа райы ашылып тұр. Süreydi çoqqa жылқы. Таң сүргөндө анан жылат бул менен ашуга ары. Алсас чачып койсоң бүгүн себеп жылқы тойтқа келгенде кызганчак болот да. Salat olmaz. Salat. Kılıç. Böyle espartseti mıқты da. Негизи çöptü çapkanda da uağında çalışık da biri жаңы açılğandaç. Açıla элек de çalışık негизи. Таза гүлдөп кетелегинdeç. Анткени бүт энергиясынын баарын тең анан калория деп коебуз, протеиндин баары тең гүлгө чыгып кетет да. Gülgü çıkarmaya çalıştık negizde. Жаңы стадия бутанизация деп атат. Жаңы мындай гүл байлап келе аткан кезде. Салат көп. Ошондой туугандар. Бир жакта корук башталганда болду да жылкы. Короодо туруп калат ошон үчүн. Жайкысын куш керемет түргөн деген жайлоо могул. Ушундай бир сай. Буякка чейин кирет, буякта сейсмология бар. Жана бүт буяк жактан күнчыгыштан келип аткан ар кандай жер титирөө болобу, же болбосо аба райынын бузулуп атканын ушул тараптан анан булар алып маалыматты биздин метеоцентрге берет. Анан ошол жердеги аймак регионго ылайыктуу өзүнүн кабарын берет да аба райы боюнча. Маяк болсо Айтөр. Айтөр бул жайкысындагы малчылар ушунун башына чейин барат. Бирок башына чейин машина бара албайт, ушу ат менен каттап качат да. Биздики болсо сары жазга кетет мындан. Мындай жол кетет да. Ошак менен ашууга чыгат, анан ашуудан ары болуп кетет. Эң кызыктуу жери эртең мененки Кудайым буйрса да малдын
басканына жараша, бирок бир 9 жарымдарда ашуудан ары огондон кийин бир 2 серпантин ылдый түшкөндөн баштап ал жерде аба ырайы башка. Кар жок. Былтыркы калган чөптөр бар. Жылкы ошого илинип алса эле болду, анан жумшактап ары ылдый тез түшүп кетет. Ошо биздин мал көчкөн үйдөн баштап, чарбабыздан баштап бияктагы алыскы жайытка чейин 150 чакырым. Жылкы ошондой барат, кой дагы ошондой барат. Ошол баарыңарга тең. Төлүңөргө береке берсин, жаз келип калды. Биз болсо жылкы айдап жөнөдүк. Ассаламу алейкум.